Ne berip atышат туурабы? Анда мо 4-чү пунктка мага конкреттүү түшүндүрүп бериңизчи. Пакет профилактических мер для мужчин, практикующих секс с мужчинами дейт. Буларды эмне кылат? Именно $884.134 дейт. Бу деген 78 миллион сом. Не, ошондой адамдар эми тилим барбай атат могул жердечи. Ошондой адамдарды эмне кылат? 78 миллион сом менен эмне кылат? Кайра күчөтүрбөйбү? Аларга эмне условия создавать кылып береби? Эмне кылат? Түшүндүрүп бериңизчи. Саламатсыңарбы? По этим статья эмне белгиленет? Рухсат берсеңер жооп берип койсом, мен Республикалык СПИД борборунун директорунун орун басары Бекболотов Айбек. Мен да ошол страна мамлекеттик координациялык комитеттин альтернанты болом. Бул программаларда глобалдык фонд ошо акча берердин астында өзүнүн талаптары менен жөнөтөт. Ошо айрылуу топтордун арасында сөзсүз түрдө 50%га чейин ошол каражаттарды колдонгула депчи. Ошолордун арасында ошол МСМ деген эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнашта болгон адамдардын арасында профилактикалык жумуштарды жүргүзгүлө дейт. Ал ошо минималдык пакет деген ал ошо тестирлөө жүргүзүү жана презерватив таркатуу, ошолордун арасында маалымат берүү. Бул деген канча ошондой кап болбогула акмак адамдардан канча бар бизде? Бизде болжолдуу саналуу менен 16.900 адам Кыргызстанда бар деп эсептелет. 16.900 адам барбы катталган? Именно ошондойлор жанагы. Ошондой, анын ошол НПОлор аркылуу жылына 14.000 адамды ошондой камтып, ошондой презервативтерди таркатып, маалымат иштерин жүргүзүп, тестирлөө иштерин жүргүзгөнү бул ПРООндун отчету боюнча 14.000 адам да. Биз силер караңыздар, мен түшүнбөй калдым да. Аларга эмне кайра условия создавать кылып бересиңер? Же СПИДти сактаганыңар макул, бирок аябай чоң сумма да, бу 78 миллион сом именно ошого дейт. Кошумчалап койсом болобу, мисалы үчүн жылда 1000 адам табылса, анын 100гө жакыны ошол МСМ группанын арасындагы ошол катнашта болгон адамдардын арасында бир 100гө жакын ВИЧ илдети менен табылат. Бизде Кыргызстанда 16.900 адамдын ичинен багы изилдөөлөр боюнча 10%дан ашыгы ошо ВИЧ илдетин алып жүрөт. Эгерде жөнөкөй адамдын болду, жоңуз токтотуңуз. Ошо 16.000 дедиңиз, списоги барбы силерде? Жок, бизде ал бир ойдон табылган эмеспи? Каяктан алдыңар ошо 16.000? Бу Кыргызстанда не может быть канчалык? Бир асмандан эле алып алып туруп, эптеп акча алып албай атасыңарбы? Жок, бизде деген ар бир 3 жылда ошо изилдөөлөр жүргүзүлүп турат. Ошо изилдөөлөрдүн жүргүзгөндө бир 1000дей ошол МСМдер катышат ошонун арасында. Алардын арасында ВИЧ илдетинин таралышы 10%ды түзөт да. Ошон үчүн бүт международный эл аралык уюмдар, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ошолордун арасында ошол профилактикалык жумуштарды, презервативтерди таркатып, алардын ВИЧти жуктуруу коркунучу, мисалы үчүн жөнөкөй адам менен эркектин арасында караганда 24 эсе жогору деп саналат. Аларда тезирээк жугат. Кудай сактасын го, болду. Жооңузга рахмат. Кудай сактасын, аларга бербей эле койгулачы. Аларга жукмактан жуксун. Ошондон ары жок болуп кетсин.